Райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнө келгендердин саны эрте менен эле 60-ты чамалайт. Көпчүлүгү туулгандыгы тууралуу күбөлүк алууга 3-4 күндөн бери кезекте турушат. Кезеги жеткендерге кызматкерлер тарабынан мамиле да жакшы эмес дешет. Ал жердеги мамилени жакшы деп айта албайм. Анткени аябай орой мамиле жасайт экен. Киргенде эле күтүп тур, эшикке чыгып тур деп айтышат экен. Анан өзүм 1 айдан бери чуркап жүрөм, балама күбөлүк ала албастан. 1 айдан бери айтат, эртең кел. Ал өзү күбөлүк 9 октябрда эле келген экен. Алдымда документти карап койбоптур. Орой мамиледен жетекчиликте кабары бардай. Антпесе күн сайын эрте менен жарандарга жакшы мамиле жасоо боюнча атайын чогулуш өткөрүлмөк эмес. Мен күндө эрте менен келип эле кыздарга чогулуш өткөрөм. Элдин бардыгын жакшы мамиледе тейлеп, убактылуу өз убагында бергенге аракет кылып атабыз. Мен азыр деле ар бирине чыгып эскертип келдим. Элдерге жакшы мамиле жасайлы депчи. Жарандык актыларды каттоо бөлүмүндөгү кызматкерлер өз ишин так аткарбагандыктан кезек күткөндөрдүн саны көп. Күбөлүк алууга эле 1 айга чейин убакыт текке кетет экен. Калкты татыктуу тейлеш керек деп ойлойм. Мына ошого бир мамлекет көзөмөл кылып, бир чара колдонуп койсо дейм да. Өзүм көп жылдан бери Орусияда жүрөм. Ал жака салыштырмалуу аябай начар да. Так иштешпейт да. Эгер так иштесем, мен ушул күбөлүктү 1 ай мурун алмакмын. Анын себебин бөлүм башчы июнь айында туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр аз көлөмдө басылып чыкканы менен байланыштырат. Мындан сырткары айрым кызматкерлер эс алууга да чыгып кетишиптир. Бизде 9 айлык өкмөт бар. 9 айлык өкмөттө 2 баягы информационный киоск деп коет. Ошолор иштеп атканда октябрь айындачы. Октябрь айында алар отпускка чыгып кетишти. Ошоңго элдин баары биздин райондук немеге жаак бөлүмүнө неме атат, кайрылып атышат да. Ошоңго алып келип, азыр эми туулгандыгы тууралуу күбөлүк бизде азыр жетиштүү. Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы жылдан баштап кызматкерлер жетишсиз болуп жаткан бөлүмдөрүнө көңүл буруларын айтат. Мында кырдаалга жараша кошумча кызматкерлерди алуу каралат. Руководство тарабынан каралып чыгып, кайсыл жакта чындап эле кызматкерлер жетишпей атат, кайсыл жактан алса болот, кайсыл жактан көбөйтсө болот. Ошону өзүнүн мындай действительно потребованию эме кылса болот да, анын баарын жасаса болот. Эми жаңы жылдан баштап ошондой өтөбүз деген азыр бакта иштер жүрүп атат. Каттоо кызматына карата коомчулуктун нараазычылыгы күч. Буга чейин Айдеркен шаарындагы 2018 жылда төрөлгөн балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жараксыз басылып, тургундарды убаракерчиликке салган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.